Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Akide Vasıya kitabına sabak bulantağız. Bugün ikinci sabak. Murungu sabakta mukaddima girişinin bir meselelerdi alıp ötkönbüz. Peygamberlarga teşekkür, peygamber menen, nabi menen, rasuldun ne ayırması var halar jönündө ötkönbüz. Эми ошо пайгамбарлардын дагы бир маселе, пайгамбарлардын саны канча чектелгенби дегенде, алымдарда эки ой бар. Кээ бир алымдар ошо хадистин негизинде 124 миң пайгамбар бар деп айтса, кээ бир алымдар эмне саны жок деп айтат. Аллах алем ошо саны жок эмес, саны белгисиз деп. Ошол туурараак, анткени Аллах Таала Куранда айтат: "Русулан кад касаснахум алейка ва русулан лам наксусхум алейк." Кээ бир пайгамбарлар жөнүндө силердин окуяларды силерге окуясын эмне? Сага окуясын баяндап бердик дейт. Кээ бирлер жөнүндө эмне баяндаган жокпуз. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кабар бербеген дагы пайгамбарлар болгон деген май. Ошол үчүн эмне пайгамбарлардын так саны Аллах Таала билет канча болгон. Эми бул алым мукаддимасында айтат: "Бил худа ва динил хак." Пайгамбарларды хидаят менен, акыйкат менен акыйкат болгон дин менен жиберди дейт да. Бул сөздүн майысы, худа дегендин майысы алымдар айтат, эмне? Al-ilmun nafi', пайдалуу илим дейт. Демек, пайгамбарыбызды не пайдалуу илим менен жиберди. Жана динул хактан максат, акыйкат динден максат пайдалуу амал деп айтат. Huvallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Аллах Таала Куранда айтат: "Ал дейт, Аллах Таала эмне? Өзүнүн пайгамбарыны хидаят менен, худа менен жана акыйкат дин менен, динил хак менен жиберди" дейт. Ушул экөө алымдар айтат, эгерде бир сүйлөмдө келген болсо ушул эки сөз, анда хидаяттан, худадан максат ал-илмун нафи', пайдалуу илим, ал эми динул хактан максат эмне? Пайдалуу амал, туура болгон амал деди. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул эки нерсе менен жиберилген. Пайдалуу илим менен жана пайдалуу амал менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген диндин бардыгы, илимдин бардыгы пайдалуу. Ушул Аср сүрөсүнүн майысы. Аср сүрөсүндө эмне дейт? Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. Адамдардын баардыгы эмне зыянга учуроочулар. Ошонун ичинен бир гана ыйман келтиргендер. Бул ыйман келтиргендерден максат илим, пайдалуу илим алгандар жана жакшы амалдарды кылгандар. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген дин бул пайдалуу илим. Илим пайдасыз болушу мүмкүнбү десе, ооба, илим пайдасыз болушу мүмкүн. Жада калса зыяндуу илим да болушу мүмкүн. Мисалы үчүн арам нерселерди үйрөнсө, сыйкырлык илими, музыка илими, да башкалары зыян илим, зыяндуу илим. Кээде илим өзү зыяндуу эмес, бирок пайда бербеши мүмкүн. Эгерде илим алып амал кылбай турган болсо, анда ал пайда бербеши мүмкүн. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсе бул пайдалуу илим. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым дуа кылып сурачу. Эртемен: "Аллахумма инни ас'алука илман нафи'a." О Аллахым, мен сенден пайдалуу илим сурайм деп. Биз дагы Аллах Тааладан ушундай дуа кылып сурашыбыз керек. Бизге пайдалуу илим берүүсүн сурашыбыз керек. Анткени эгерде илим пайда бербей турган болсо, адамдын өзүнө тескерисинче зыян болот. Пайгамбарыбыз Куранда айткандай, хадисте айткандай: "Ал-Кур'ан худжатун лака ау алейк." Куран бул сенин пайдаңа далил болот, же болбосо каршылашыңа далил болот дейт. Эгерде ага амал кыла турган болсо, ал сага пайдалуу болот жана сенин пайдаңа көбөлүк берет. Эгерде амал кылбасаң, анда зыяндуу болот дагы эмне? Сени сага каршылашта күбө берет. Ошондой эле ал-амалу салих, пайдалуу амал. Салих амал. Бул пайдалуу амал дегенден максат ыхластуу болгон жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шариятына топ келген амал, ошол пайдалуу амал болуп эсептелет. Эгерде амалдар ыхластуу болбосо, анда ал пайдасыз амал. Жана ошондой эле шариятка ылайыктуу келген эмес болсо, ал дагы пайдасыз амал. Бул ахли-сүнна ва жамааттын, мусулмандардын, жалпы эле исламдын жолу ушундай. Яһудилерден, насранилерден айырмаланып, биринчи илимдин, пайдалуу илимдин негизинде амал кылабыз, экинчиден ыхластуулук абалда, шариятка топ келген абалда. Эми яһудилер болсо алардын илими пайдасыз болду. Анткени алар илимге амал кылган жок. Жана ошондой эле насранилердики пайдасыз болду. Эмне себептен? Адашууга алып барды. Алар илимсиздиктен амал кылышты. Илим жок амал кылды. Ушул эки нерсе менен эле исламдын ичиндеги көптөгөн жамааттарды таразыласак болот. Алар пайдалуу илимдин негизинде амал кылып атабы? Эгерде илими пайдалуу илимдин негизинде амал кылып аткан болсо, амалдары салих болуп атабы? Ыхласуулук абалда,
жана шариятка ылайык келген абалда. Ушул эки нерсе бардык адамдардын кылган амалына, алган илимине таразы болуп эсептелинет. Демек, Аллах Таала пайгамбарларды ушул пайдалуу илим менен жана салих амал, пайдалуу амал менен жиберген. Андан кийин айтты: "Лiyuzhirahu ala-d-dini kullihi wa kafa billahi shahida." Пайгамбарларды эмне үчүн жиберген дегенде, пайгамбарлардын динини бардык диндерге үстөмдүк кылып, бардык диндердин үстүнөн өкүмдар кылыш үчүн, алардын динине эмне күч кубат, колдоо бериш үчүн жиберди. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дини бардык диндерге үстөмдүк кылат жана бардык диндердин өкүмдөрүн өчүрүп, элдин баарына таркап жете турган дин болот. Бул нерсеге Аллах Таала күбөлүк берип атат. Ва кафа биллахи шахида. Ошол нерсеге Аллах Таала Аллахтын күбөлүгү жетишиктүү деп атат. Демек, Аллахтын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Аллах Таала жиберген дини адамдардын бардык диндерге, башка бардык диндерге үстөмдүк кылып, адамдар баарына жетет бул нерсе. Бул нерсе болуп өткөн, жеткен жана үстөмдүк болгон. Аз гана эле убакыттын ичинде. Мисалы үчүн Рим империясыны, Перс империясынын көптөгөн империя ошо чоң эмелерди бардыгын кулатышып, үстөмдүк кылып, ислам дини көптөгөн жерлерге жетип бүт таркап кирген. Ушул жетүү дагы эки жол менен болот. Же болбосо күч менен, кол менен, кылыч менен болсун, же болбосо илим менен, баян менен, дават менен. Бирок алымдар айтат: шариятта эмне? Илим менен, сөз менен жеткизүү кылыч менен, согуш менен жеткирүүдөн көрө абзелирээк, жогорураак турат. Ошол себептен эмне? Пайгамбарлардын улил азм деген пайгамбарлардын ичинде эң жанагында кадыр бактуу болгон пайгамбарлар, алар кимдер? Ибрахим алейхиссалам, Нух алейхиссалам, Муса, Иса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бешөө. Ошолордун көпчүлүгү согушка буйрулган эмес, илим менен жеткизүүгө болгон. Бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жана Муса пайгамбар гана буйрулган. Калгандары согушууга буйрулган эмес. Демек, илим менен, дават менен жеткизүү бул жогорураак турат. Кандай болбосун, пайгамбарыбыздын дини илим менен дагы, күч менен дагы, кылыч менен болсун, жер жүзүнө бардык диндерге үстөмдүк кылып жетет. Бул нерсе жеткен, болгон. Илгери деле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин эле 30 жылдын ичинде канча дүйнөгө таркап кеткен да. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул дини таркоосуна баарына жетет экендигине Аллахтын күбөлүгү жетишиктүү деп атат. Аллах Тааланын күбөлүгү алымдар айтат, эки түрдүү болот. Биринчиси болсо эмне? Ар кандай далилдер менен, аяттар менен баяндап кубаттоосу. Аллах Таала пайгамбарыбыздын динин акыйкат экендигин ар кандай жолдор менен кубаттап баяндаган. Мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай муажизаларды берген, айды экиге бөлгөн, бир түндө Исра Ме'раж кечеси болгон, Куранды берген, көптөгөн аят далилдерди берген. Жана ошондой эле Аллах Тааланын ушул нерсени, ушул динди тасдыктап туруусу, жок болуп кетпөөсү дагы бул акыйкат экендигине, бул дин үстөмдүк кылат экендигине далил болот. Анткени эгерде Аллахтын атына кимдир бирөө жалган сүйлөп, пайгамбар болбосо, акыйкат болбосо жалган сүйлөп турса, Аллах Таала ошого күбөлүк болуп көрүп туруп, аны калтырып коюусу мүмкүн эмес да. Ушундай кылымдар бою уланып кетүүсү. Ошол нерсенин уланып келаткандыгы өзү, ошол нерсенин уланып келаткандыгы ушул диндин акыйкаттыгы үстөмдүк кылат экендигине жана далил болот. Андан кийин айтып атат: "Ва ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах иqraran bihi ва тавхида." Күбөлүк беремин, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, анын эч кандай шериги жок. Ушул нерсени тасдыктаймын, Аллахты жалгыздоо тавхидине күбөлүк беремин деп айтып атат. Бул ла илаха иллаллах келимесинин майысы. Буну башка китептерде алып өткөнбүз. Эмне? Ла илаха иллаллах. Бул Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген бул акыйкат майнеси. Ал эми кээ бир адашкан жамааттар эмне? Аллахтан башка жоктон бар кылуучу жок, Аллахтан башка жаратуучу жок, Аллахтан башка аламдарды башкаруучу жок деген маанилерде тафсирлейт. Булардын бардыгы туура эмес. Анткени ал маанилерди Абу Жахил, Абу Лахабтар дагы четке каккан эмес. Аллах Таала жаратуучу, рызкы берүүчү, башкаруучу деп ишенишет эле. Бирок алар эмне? Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат бар деген, ошо Аллахтын шериги бар деген үчүн мушрик кафир болду. Эми туура маанisi Аллахтан башка сыйынууга эч кандай татыктуу зат жок. Анан таухид деди бул жерде. Таухид деген сөзү кыскача аныктамасы ифрадуллахи бима яхтассу бихи дейт. Аллахтын өзүнө гана таандык тиешелүү болгон иштеринде Аллахты жалгыздоо. Ошонун каршыласы ширк болот. Ал эмне? Тасвияту гайриллахи биллахи фи шайин мин хасаисиллах. Аллахтын кандайдыр бир тиешелүү, Аллахка гана тиешелүү болгон иштерде
ага башка бирөөнү теңдеш кылуу же болбосо шериктеш кылуу ошол ширк болот. Бул тавхид ширкке байланыштуу маселелерди тавхид китебинде өткөнбүз. Андан кийинки сөзүнө өтсөк айтат: "Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу". Жана күбөлүк беремин, Мухаммад Аллахтын элчиси, Аллахтын кулу жана пайгамбары элчиси деп айтты. Мухаммад Расулуллах дегендин мааниси, күбөлүк берүү мааниси, Мухаммад ошол Мухаммад Аллах Таала тарабынан жиберилген пайгамбар деп ишенүүсү. Ал Мухаммад ибн Абдилла деп ата тегин билип, ошого ишенип, ал ага Жибрейил алейхиссаламдан аркылуу Аллах Тааладан вахий келет, кабар келет. Ал биз менен Аллахтын ортобузда ортомчу деп ишенүү ушул Мухаммад Расулуллахтын мааниси. Ал эми мунун лавазим деп коет, жыйынтыктары эмне? Кимде ким ошо Мухаммад Расулуллах деп күбөлүк берген болсо, ал 4 нерсени кылыш керек. Биринчиси эмне? Таатуху фима амар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруган нерсени аткарыш керек. Ва тасдиқуху фима ахбар. Ал кандай бир нерсе жөнүндө кабар берилген болсо, бизге сах жетип келген кабарларга эч шек күмөнсүз ишенишибиз керек. Үчүнчүсү эмне? Кайтарган нерселеринен тыйылышыбыз керек. Төртүнчүсү эмне? Ва алла юбадаллаху илля бима шара. Аллах Таалага ибадат кылганда пайгамбарыбыздын шариаты аркылуу гана, пайгамбарыбыз көрсөткөн жол менен гана ибадат кылуу. Андан кийин айтты: "Ва саллаллаху ва саллама аля набийи". Аллахтын пайгамбарга салаваты болсун, саламы болсун деди. Эми ушул салаватка байланыштуу дагы кээ бир маселелер бар. Биринчиден, салават жалпысынан Аллах Тааланын Куранда бизге айткан салаваты эки түрдүү болот. Биринчиси жалпы эле адамзатка, пайгамбарлар болсун баарына. Аллах Таала Куранда айтат: "Хуаллази юсалли алейкум ва малаикатуху". Аллах Таала силерге жана периштелерге, Аллах Таала жана периштелер силерге салават айтат деди. Бул жерде адамзаттын баарына Аллах Таала тарабынан эмне? Салават болуп атат. Экинчиси жалгыз пайгамбарыбызга жеке хас салаваттардан. Аллах Таала айтат: "Инналлаха ва малаикатуху юсаллуна ален наби". Аллах Таала жана периштелер пайгамбарга салават айтат деди. Эми ошол салаваттын мааниси эмне? Салаваттын мааниси эмне дегенде, бул маселеде алымдардын арасында бир нече ойлор бар. Бирок биз бул шархыбызда кыскача болгон үчүн кээ бир алымдардын көп ойлорун эскербестен эле туура көргөн ойду эскеребиз. Аллах алям ошол алымдардын арасындагы туура ой бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааладан болгон салават, Аллах Таала периштелердин алдында аны мактоосу. Периштелердин жанында пайгамбардын мактоосу ушул Аллах Таала тарабынан пайгамбарыбызга айтылган салават деп айтылат. Бул жөнүндө Сахих Бухариде келет, Абул Алия деген табии айтат: "Салатуллахи аля набийи санауху алейхи фил малаил а'ла". Аллах Тааланын пайгамбарга салават айтуусунун мааниси бул ошол жогоруда, фил малаил а'ла, жогоруда периштелердин алдында Аллах Таала аны мактоосу деп айтты. Демек, Аллах Тааланын салаваты пайгамбарыбызга болгон. Аны периштелердин жанында мактоосу экен. Андан кийинки маселе: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан башка бирөөгө салават айтса болобу болбойбу? Мисалы үчүн саллаллаху аля расулилла деп, саллаллаху аля Мухаммад деп айтабыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салаваты болсун деп айтабыз. Ошону эле башка адамга айтса болобу? Саллаллаху аля не паланчы деп, ошо Аллах Тааланын сага салаваты болсун, паланчыга Аллахтын салаваты болсун деп айтса болобу болбойбу деген маселе. Бул маселени алымдардын талашын эскерерден мурда бир нече абалдарды түшүнүп өтүшүбүз керек. Биринчиден, алымдардын арасында ижма болгон маселе пайгамбарлардын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан башка пайгамбарлардын баарына салават айтса болот экендигинде алымдардын арасында талаш жок. Саллаллаху аля Иса алейхиссалам, саллаллаху аля Муса деп пайгамбарлардын баарына айтса болот экендигинде алымдардын арасында талаш жок. Бул жөнүндө имам Навави рахимахуллах эскерет, ижма алымдардын арасында бул жөнүндө талаш жок экендигине. Түшүнүктүбү? Демек, пайгамбарлардын баарына салават айта беребиз. Кээ биркилер айтат да, кээ бир пайгамбарларга салават, Мухаммад пайгамбарыбыздан башка пайгамбарларга салават айтпай эле салам айтабыз депчи. Туура эмес. Туурасы эмне? Талашсыз болгон маселе пайгамбарлардын баарына тең салават айтылат. Экинчиси, периштелерге салават айтса болот экендигинде дагы эч кандай алымдардын арасында талаш жок. Бул да ижма. Саллаллаху аля Жибрейил. Аллахын Жибрейлге Аллахтын салаваты болсун деп айтса, бир кандай периштелерге. Бул дагы болот экендигинде алымдардын арасында талашсыз. Үчүнчүдөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып атканда, ага кошумча кылып сахабаларды, үй бүлөсүнү же ага кошумча кылып айта турган болсо,
бул дагы болот экендигинде талашсыз жок. Башка адамдарды да кошуп киргизген. Мисалы үчүн саллаллаху аля набийина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи ва ман табиахум би ихсан иля яумиддин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын салаваты болсун. Анын үй бүлөсүнө, сахабаларына жана ошону ким кыяматка чейин туура жолдо ээрчиген болсо, ошолорго Аллахтын салаваты болсун десе, бул жерде жалпы адамдарга да айтып атабыз. Демек, мындай кылып пайгамбарыбызга салават айтып атканда, аларга да кошуп айта турган болсо, бул болот экендигинде адамдардын арасында талашсыз маселе. Түшүнүктүбү? Төртүнчүдөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жеке үй бүлөсүнө кошуп салават айтуу, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүнө салават айтуу бул дагы адамдардын арасында талашсыз. Ибн Кайым деген алым эсептелет. Саллаллаху аля али Мухаммад. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсүнө Аллахтын салаваты болсун деп айтса, бул дагы эмне? Бул дагы болот экендигинде адамдардын арасында талаш жок. Себеби али дегенде, үй бүлөсүнө дегенде, үй бүлөсүнө өзү дагы кирет. Ошол себептен эмне адамдар болот деп айтышат. Анткени Аллах Кур'анда айтат: "Адхилу аля фирауна ашаддал азаб." Кыямат күнү Фираундун үй бүлөсүнө каттуу азапка киргизгиле дейт да. Бул жерде бул аяттан максат Фираун өзү биринчи кирет ал азапка. Ошондой болсо да үй бүлөсү айткандан кийин демек анын өзү да кирет экендигине далил болот. Ошол себептен адамдар айтат: "Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсүнө салават айтсак, анда пайгамбарыбыз да кирет ага" дейт да. Демек үй бүлөсүн кошуп айтып аткан болот. Ошол себептен үй бүлөсүнө айтса болот. Андан кийинки маселе эми адамдарга, жалпы эле адамдарга Аллахтын салаваты Шейх Ибн Базга болсун деп, Шейх Альбаниге болсун, же Шейх кандайдыр бир чоң алымды, же бир адамдарды эскертип айтса болобу, болбойбу деген маселеде алымдардын арасында эки ой бар. Кээ бир алымдар айтат, Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафи рахимахуллах жана бир нече алымдар эмне? Бул болбойт, анткени бул нерсеге далил жок. Ибадаттар эмне? Далилге курулат деп айтышат да, далил жок. Экинчи ой болсо, экинчи ой бул адамдарга дагы, башка адамдарга дагы салават айтса болот деп айтат. Бул Табиин Мужахид рахимахуллахтын, Абу Саурдун, Имам Ахмад, Исхак ибн Рахавайх деген бир нече алымдардын ою. Аларда ушундай далилдер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи далил. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Сахих Бухари Муслимде келген хадисте, эгерде адамдар садакаларын чогултуп алып келгенде, аларга ушинтип салават айтат эле. Аллахумма салли аля али ибн Аби Ауфа. Аллах ибн Аби Ауфа деген өзүнүн коомунан баягы садакаларын зекеттеп чогултуп келгенде, аларга Аллахым ушу ибн Аби Ауфанын несине, үй бүлөсүнө салаваттың болсун деп дуа кылат эле. Демек, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанагы жогоруда эскерилген башка жүргөн адамдарга дагы эметип атат. Салават айтып атат. Экинчиден, Али радhiyallahu анхуда келет, Умар радhiyallahu анхуга саллаллаху алейк, сага Аллахтын салаваты болсун деп айткандыгы жөнүндө. Бул халифа Рашидтин сөзү. Жана ошондой эле Абдуллах ибн Умар радhiyallahu анху жаназада ушундай деп дуа кылат эле. Жаназада өлгөн адамга эмне деп дуа кылат эле? Аллахумма барик фихи ва салли алейхи ва гфир лаху. О Аллахым буга береке бер, жана буга салаватың болсун, жана эмне? Мунун күнөөлөрүн кечиргин деп жаназа окуганда өлгөн адамга ушундай дуа кылат эле. Демек, бул хадистердин бардыгы ушул далилдердин негизинде Мужахид рахимахуллах табиин, жана ошондой эле Имам Ахмад, Исхак ибн Рахавайх бир нече алымдар пайгамбарыбыздан башка адамдарга дагы, жөнөкөй адамдарга дагы салават айтса болот экендиги жөнүндө айтат. Туура экендигине. Бирок алымдар айтышат, бул нерсени шаар мындай ар дайым белги кылып алыш керек. Бир алымды же бир кандайдыр бир адамга эскерген сайын ар дайым ага салават айтуу деген бул бидат деп айтышат. Түшүнүктүбү? Анча-мынча мисалы арада кээде мындай жакшы дуа кылып коеюн дегенде эскерип койсо, бир адамды эскергенде ушинтип айтып койсо, анда болот. Бирок бул ар дайым эмес, постоянно эмес. Андан кийин ва аля алихи деди, ва аля алихи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсүнө дагы деп айтты, салават болсун деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсүнө кимдер кирет? Саллаллаху алейхи ва аля алихи дегенде кимдер кирет деген маселе бар. Үй бүлөсүнө өзүнүн аялы, бала чакасы гана киреби, же болбосо сахабалардан киреби, же жалпы момундар киреби, кимдер кирет дегенде, бул ойдо дагы бир нече алымдардын ою бар. Аллах алам, ошол туурараак ою эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ошо үй бүлөсүнө киргендер, ага садака арам болгондор кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткат, үй бүлөсүнө али Мухаммадка садака, зекет арам дейт да. Садакадан болгон акчалар арам дейт. Алар ким дегенде
Али байт, o пайгамбарыбыздын үй бүлөсү Али байт деп. Ошолор гана кирет. Алар зекет арам болгондор. Эми алымдардын арасында бул аябай талаштуу маселе. Ошо зекет арам болгон, садака арам болгондор ким кайсы үй бүлөлөр деген ал такталышында талаштуу маселе. Бирок биз бул жерден түшүнө турган маселе негизинен алихи дегенде бизге ошолор максат болот. Ошо зекет арам. Али разияллаху анху урпактары, Аббас разияллаху анху урпактары, Акил урпактары ошол жана бир аталаш бир туугандардын пайгамбарыбыздын бир туугандардын үй бүлөлөрү бүт кирет да. Өзүнүн үй бүлөлөрү кирет, анын үй бүлөлөрү кирет ошолор. Демек бул жерде кээ бир ойлор бар да, сахабалар деп айтышат, кээ бирлер аялдары жана балдары гана деп айтышат, кээ биркилер айтат жалпы таква мусулмандар деп айтышат. Туурараак ошо садака арам болгондор пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын али байтка кирет, үй бүлөсүнө али байт деп коет го. Биз али байттанбыз дегендер бар го кээ биркилер. Ошо чыныгы али байттар ошо садака арам болгондор. Азыр тескеринче али байттар садака чогултуп жейт да, бизде али байтпиз деп алып элден садака чогултуп жейт. Аз көп чыгып атпайбы ошондой жалаңач дажжалдар. Биз пайгамбарыбыздын уруктарыбыз, ак сөөгүтөбүз, биздин чынжырыбыз бар. Биз али байтпыз дейт да, анан карасаң элден кайры сурап жүрөт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эгерде чындап али байт болсо, аларга садака адал эмес. Хасан кичине бир курманы жеп атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрүп калат ошо садаканын курмасын жеп атканын. Кох, аны түкүр деп оозунан чыгарып салат да. Айтат да, билбейсиң бизге али байтка пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүнө садака арам экен дегендей. Азыр эң катуу тилемчи, эң катуу мошенничество менен иштегендер дүйнөдө мына ошолор али байтпыз деп алгандар. Алар али байт эмес, ал жалганчылар да. Бир жерге барса, кепилдер Йеменден да бирөөсү жүрөт, атын билбейм. Элдердин баардыгы ошону көрсө, ошонун колун кармаса, ошонун бир денесин мындай тийип калса, бейишке кирип кете тургандай ыйлашып, жабышып, бар байлыгын беришип, аны ушунчалык сыйлашып, акча чогултуп берип, ушинтип жүрүшүп атпайбы? Бүт ошол дажжалдар, ошол нерселерге ишенбеш керек. Дагы ушундай жомокторду токуп чыгышып атат. Жана кээде пайгамбарыбыз чачы, идиши деп бирдекелерди айтып келип, ушуну көрсөң бейиш важип болот экен деген сөздөрдү да ойлоп табышат да. Буга окшогон нерселердин баардыгы жалганчылар азыр акча иштештин айласын издеп жүргөн эмелер. Негизи биз шариатта антип буюм асар адамдардын денесинен, кийиминен, бирдекесинен табарык кылып, ошону көрүп, изилдөөгө буйрулган эмес. Биз пайгамбарыбыздын кылган ишини, айткан ишини аткарууга, айткан нерсесин аткарууга буйрулганбыз. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчүүгө буйрулганбыз. Чыныгы дин, таза дин ошондой. Эми мындай десең, кээ биркилер айтышы мүмкүн. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чачыны суга салып ичишкен, тадавый кылышкан, табарык береке талап кылышкан, шифа талап кылышкан депчи. Ал нерсе болгон, кылган. Бирок бул биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга хас, пайгамбарыбызга гана тиешелүү. Не себептен десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин эң жакшы сахабалар Абу Бакр, Умар, Осман, Али радhiyallahu anh ошолор менен эч кимиси андай кылган эмес. Эч бир сахаба кылган эмес, табииндер кылган эмес. Биринчиден пайгамбарыбызга тиешелүү. Экинчиден ошол нерсе эгерде чындап эле пайгамбарыбыздын чачы болсо, эгерде пайгамбарыбыздын чындап эле идиши бар болсо, кийими бар болсо, ошондо ал нерселердин баардыгы жалган. Такталган жок, чынжыры жок. Пайгамбарыбыз бул кезге чейин эч кандай идиши да калган жок, чачы да калган жок, эчтекеси калган жок да. Аны Турцияга барсам да, тияка барсам да, буяка барсаң бизде чачы, бизде идиши, бизде мындай деп ар жакта музейлерге коюп алган. Анын баардыгы акча иштештин айласын издеп жүргөндө. Ошол себептен мусулман адамга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн ээрчи турган болсо, жолун ээрчи турган болсо, мына ошол талап кылынган нерселерден. Эгерде пайгамбарыбыздын чындап эле чачы болгондо, анда биз да кылмакпыз. Анда сууга коюп ичмекпиз, дарыланмакпыз, табарык кылмакпыз, бирок ал нерсе жок. Ким кепилдик берет? Какта бир эмесине. Жанагы чынбы жалганбы бирөөсү ошентип, бул Россия жактарга, жана Чеченстан жактарга Дубайдан пайгамбарыбыздын чачы, пайгамбарыбыз андай мындай деп канча кымбат бааларга сатып, ошентип реклама кылып жүргөн. Кийин байкалбады, ал өзү жанагындай мошенник экен, бузуку жада калса жанагындай гей бирдеке экен да, жүргөн эмесичи. Ошондой жаман кишилер, ошондойлорго алданып атат. Анын баардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн туура ээрчип экендиктен да. Васаллама таслиман мазида деп айтты. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын динине таслим болсун. Таслим деген моюн сунуу. Моюн сунуу Аллахтын өкүмүнө же болбосо Аллахтын ишине моюн сунуу деди. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма кана лил муъминин ва ла муъминатин иза кадаллаху амра ва ма кана лил муъмин". Башка аятта кечиресиздер. Аллах Таала Куранда айтат: "Фала ва раббика ла ю'минун хатта юхаккимука фима шажара байнахум
Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Rabbing ант ичип айтам дейт. Алар момун боло албайт. Качан гана өз ара талашып татышып калган нерсесини сени өкүмдар кылышып, андан кийин сен өкүм кылганыңдан кийин ошол нерсеге ыраазы болушуп, эч кандай кыжалатчылык жок болмоюнча жана ошого толук моюн сунмайынча эмне момун боло албайт дейт. Демек, мусулман адам эмне кылыш керек экен? Аллахтын өкүмүнө, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өкүмүнө таслим, моюн сунуш керек. Аллахтын өкүмү ушундай дедиңби? Болду, ошол нерсеге моюн сунуш керек. Неге андай? Мага адилетсиздик болуп калды, бул жерде мындай болуп калды деген нерсе эмес. Чындап эле Аллахтын өкүмү экендигине билдиңби ушул нерсе? Ал нерсеге дароо моюн сунуп баш ийиш керек. Азыркы күндө тилекке каршы көпчүлүк мусулмандар бул үй бүлөлүк маселесинде болсун, башка маселесинде болсун, акылга салышып, же болбосо сезимдер менен мен мындай нерсени каалабайм, мага бул жакпайт, бул мага жакпайт, мындай кылганың жакпайт. Өзгөчө үй бүлөлүк маселелер да, эркек аял болгон маселеде мен муну каалабайм, сен мындай кылышың керек деген нерселер бүт өздөрүнүн каалоолорунун негизинде да. Андай эмес. Негизи эки тарап тең Аллах Тааланын өкүмүнү так аткарууга аракет кылыш керек. Аллах Таала ушундай өкүм кылдыбы? Үй бүлөдө эркектин орду кандай болуш керек? Үй бүлөдө аялдын орду кандай болуш керек? Эркектин милдети эмне болуш керек? Аялдын милдети эмне болуш керек? Ошону Аллах Таала өкүм кылган ошол нерсени. Демек, ошол нерсеге ыраазы болуп моюн сунуш керек. Кээ-бирки аялдар бар, мисалы үчүн. Эмне себептен мен баш ийгим келбейт, эркин болгум келет, андай болгум келет, мындай болгум. Жок, сени Аллах Таала милдет кылды ошол нерсеге. Кээ-бирки эркектер бар, өзүнүн милдетин аткарбаган. Жок, аялын иштетип коюп, аялын тапкан жеп коюп, жөн жыга ошо наоборот аялдын ордуна түшүп алгандар бар да. Ал дагы туура эмес. Демек, адам баласы үй бүлөлүк маселесинде болсун, башка маселелерде болсун, эгерде кайсы бир маселеде болсо, Аллахтын өкүмүнү биринчи Аллахтын өкүмү менен чечкенге аракет кылыш. Аллахтын өкүмү ушундай десе, так ошол Аллахтын өкүмү экенин билдиңби, ынандыңбы? Демек, ошого ыраазы болуп моюн сунуш керек. Кээде болушу мүмкүн адам баласы ушул Аллахтын өкүмү десең, ошону Аллахтын өкүмү экендигине ишенбегендик болушу мүмкүн да, бул күнөө болбойт. Мисалы үчүн айтат да, сен Аллахтын өкүмү десең, жок, мен чота бул эмне адилеттүү болбой жатат, мен ишенбей жатам ушу так Аллахтын өкүмү экендигине. Мен дагы сурайынчы, тактайынчы десе, бул эчтеке болбойт. Себеби кээ бир адам Аллахтын өкүмү деп өзүнүн пайдасына пайдаланып коюшу мүмкүн да, же өзү туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн да. Бирок Аллахтын өкүмү экендигине билгенден кийин, так ынангандан кийин, ал нерсе өзүңө каршы болсо дагы моюн сунуш керек. Түшүндүңбү? Өзүңө каршы болсо дагы. Эми ушуну менен биринчи эмеси бүтөт. Ана бир сөз калыптыр, айтат амма бa'd деген сөз араб тилинде. Бир жанагы сөз баштап туруп, андан кийин бир темага өтүш үчүн андан кийин деген мындай сөз баштап улантасыңбы? Ошол мааниде келген сөз. Бул дагы сүннөт, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттө ошо хутбаларында ушундай деп амма ba'd деп айтчу. Ушуну менен эмеси бүттү, мукаддима эми ошол китептин эмесине кирет. Негизги максатына кирет. Бул эмеге кирерден мурун биз китепти окуп баштаардан мурда акыйдага байланыштуу жалпы эле бир нече мукаддима киришүүлөр бар да, пайдалуу, биз акыйданы туура түшүнүп, туура пайда алышыбыз үчүн бир нече киришүүлөр бар. Ошолорду эскерип өтүш керек. Аз буюрса кээ бирлерин эскерип өтөйүн, кийинки сабактарда дагы бир нече терминдерди түшүндүрүп өтөбүз, анан кийин китепти окуп баштайбыз, жеңил болот. Биринчи маселе. Биз диндин бардыгына, бул не акыйдада болсун, тафсирде болсун, фикта болсун, адеп ахлакта болсун, кандай жанына, кандай тармагынан болбосун, динди түшүнгөнүбүздө Кур'ан сүннөттү салафы салихиндердин түшүнүгү менен түшүнүшүбүз керек. Салафы салихиндер кимдер? Сахабалар, табииндер, табииндер жана ошолордун жолун туура ээрчиген алымдар. Биз демек динди түшүнгөндө, Кур'ан сүннөттү түшүнгөндө эмне? Кандайдыр бир жамааттын башчысы менен эмес, кандайдыр кече 100 жыл мурун чыккан бир алымдардын жолу менен эмес, биз ошо сахабалардын, табииндердин түшүнүгү менен түшүнүшүбүз керек. Ахли сунна ва жамаатты башка адашкан жамааттардан өзгөчө эле айырмалап тура турган нерсеси мына ушул. Түшүнүктүбү? Бардыгы айтат, Кур'ан сүннөттү карманабыз дейт. Кимде ким Кур'ан сүннөттү карманбайм десе, ал кафир болот, динден чыгат. Четке калса. Демек, жамааттардын бардыгы Кур'ан сүннөт дейт. Бирок ошол Кур'ан сүннөттү кантип түшүнөбүз дегенде, кээ биркилер өзүнүн акылы менен түшүнөт. Аллах Таала бизге акыл бергенде акыл жүргүзсөк түшүнөбүз да дейт да. Кээ биркилер айтат, ошол
жамаат түзүп койгон системадан чыкпай, ошо системанын негизинде түшүнөт. Кээ бирлеринде бир кызыл китептер жазылып калган, ошо кызыл китептен чыкпайт. Ошо кандай түшүнсө эмне, ошо менен түшүндүрөт. Демек, Куран сүннөттү салаф салихиндердин, сахабалардын, табииндер менен түшүнүгү менен түшүнө турган болсок, ошондо мына бул башка жамааттардан айырмалоочу жана бекем адашпаган жол болот. Не себептен дегенде, сахабалар эң жакшы түшүнгөн сахабалар да Куран сүннөттү. Алар пайгамбарыбыз жанында жүргөн, мындайча айтканда пайгамбарыбыздын окуучулары, тили бир болгон, урп адаты бир болгон, жашаган заманы доору баары бир болгон. Мына ошолор эң жакшы түшүнөт. Ошолордун түшүнүгүнө кайта турган болсок, мусулмандар биригет. Ар ким эле өзүнүн устазыны, өзүнүн жолунду жакшы дей берсе, эч качан бирикпейт. Келгиле, мына ошолор кандай түшүнгөн болсо, ошондой түшүнөлү десе, анда ынтымак келет. Бул нерсеге далилдер толтура Курандан, сүннөттөн. Курандан Аллах Куранда айтат: "Ва ма юшакихи расула мин ба'ди ма табайяна лахул худа ва яттаби' гайра сабилил му'минин нуваллихи ма тавалла ва нуслихи джаханнам ва саат масира." Кимге хидаят жолу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт жолу ачык айкын болгондон кийин, баяндалгандан кийин, момундардын жолунан башка жолду ээрчип кете турган болсо, пайгамбарга, Аллахка каршы чыга турган болсо, аны эмне? Аны ошол ээрчиген нерсесине жолуна таштап коебуз жана анын баары жай тозок деди. Бул жерде момундардын жолунан башка жолду ээрчигендер үчүн азап болуп атат. Ал момундар ким десек, эң биринчи сахабалар, табииндер. Эгерде Абу Бакр разияллаху анху, Умар разияллаху анху, Усман, Али жана ошол кезде сахабалар момундарга, ушул аяттагы момундарга кирбесе, анда жер жүзүндө так жок болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Анткени эң адамдардын таквасы, пайгамбарыбыздагы таква, чыныгы момундар мына ошолор болгон. Ошолордун жолунан башка жолду ээрчигендерге Аллах Таала азап менен эскерип атат. Жана ошол ээрчиген жолуңа таштап койбос деп атат, карабай. Андан кийинки экинчи аят Аллах Таала айтат: "Вас-сабиқуна ал-аввалуна минал мухажирин вал-ансар валлазина таба'уhum би-ихсан радiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada zalika al-fawzul azim." Birinchi kelген, исламга birinchi kelген muhajirler, ansarlar жана ошолордун жолуну туура ээрчигендерден Аллах Таала разы болду. Жана алар Аллахтан разы болду. Жана аларга эмне? Астыларынан суулар аккан, дарыялар аккан бейиштер даярдады. Демек, бул жерде эмне? Ансар, мухажир, сахабалар алар, ошолордун жолуну туура ээрчигендер, ихсан менен, туура жакшылык менен ээрчигендер деп айтып атат. Аллах Таала башка аятта айтат: "Фа ин аману бимисли ма аманту бихи фақад ихтадау." Эгерде силер алар дагы силер иман келтиргенде иман келтирсе, анда алар хидаят, туура жолго келет деди. Ибн Касир рахимахуллах айтат: "Аннахум ин аману ала хилафи ма амана бихи ас-сахаба фақад даллу фадалла ала вуджуби иттиба'i ас-салаф ас-салих." Ибн Касир рахимахуллах айтат: демек, биз сахабалар иман келтиргендей иман келтирбей, башкача иман келтире турган болсок, анда эмне? Анда биз чынында адашууга түшөт экенбиз деген. Бул аяттын тескери түшүнүгү ушундай деп айтып атат. Бул нерсе ошо салаф салихиндердин жолун ээрчүү ва милдет экендигине далил болот дейт. Имам Ахмад рахимахуллах айтат: "Усулус сунна индана ат-тамассук бима кана алейхи асхабун наби саллаллаху алейхи вассалам вал ихтидау бихим." Бизде сүннөттүн негиздери, основалары дейт. Сүннөт дегенде бидатка каршы жол. Пайгамбардын жолунун негиздери эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын жолун, ошолорду үлгү тутуп, ошолордун жолуну кармануу мына бизде ушул сүннөттүн негиздеринен деп айтат. Ажур Аузаи рахимахуллах айтат: "Алейка би асари ман салаф ва ин рафадака ан-нас ва ияка ва ар-риджал ва ин захрафу лака бил каул." Сен не өзүңдөн мурунку салаф салихиндердин асарларыны, ошолордун жолдорун ээрчигин дейт. Адамдар аны ээрчибесе дагы, адамдар таштап койсо дагы, сен эски заманга кайтып кеттиң. Сен исламдын алгачкы жолуна кайтайын деп атасыңбы? Азыркы башка заман андай мындай деп ар кандай сөздү айтса дагы, сен аларга көңүл бурпадаган не дейт? Ошол салаф салихиндер жолун ээрчигин дейт. Жана ошондой эле башка адамдардын, алардан кийинки келген адамдар сага өздөрүнүн ойлорун, сөздөрүн канчалык кооздоп берсе дагы, эч качан аларды ээрчибеген дейт. Түшүнүктүбү? Ибн Кайым рахимахуллах, Ибн Таймия рахимахуллахтын жакшы бир сөзү бар. Ал айтат: "Ва иннамал муттабау фи исбати ахкамиллахи китабаллахи ва суннати расулина саллаллаху алейхи вассалам ва сабилус сабиқина ал-аввалин." Чынында Аллахтын өкүмдөрүн, кандайдыр бир нерседе өкүмдү тастыктоо, бир нерсени важип деп айтуу, сүннөт деп айтуу, арам деп айтуу, ошол нерседе кайсы нерселер далил болот деген айтат. Аллахтын китеби, пайгамбарыбыздын сүннөтү жана илгерки келген сахаба, салаф салихиндердин жолу дейт.
لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال. Ушул үч нерсесиz эч кандай бир шариаттан өкүм чыгарган болбойт дейт. Куран жок, сүннөт жок, салафи жокпу? Өзүнчө эле бир жактан шариатты мындай арам, адал, мындай деп чыгарып алган болбойт дейт. Демек, динди биз эгерде ошол салаф салихиндердин жолу менен түшүнө турган болсок, анда биз туура жолдо кетебиз. Бул өзгөчө акыйда маселесинде жана башка маселелерге да баарына тиешелүү. Андан кийин экинчи маселе, эми ахли сүнна ва жамаат айтышы мүмкүн да биз сахабаларды ээрчисек, табииндерди ээрчисек, силер бир адамдарды ээрчүүгө буйруп атасыңар. Адамдар эмне? Маасум эмес, алар деле мындай күнөөдөн сакталынган эмес, катадан сакталынган эмес. Алар деле ката кетирип калышы мүмкүн да. Биз ката жерлерин табып алсак, анда аны ээрчибешибиз керек да деген сөздөрдү айтат да. Алар деле адашып калышы мүмкүн. Бир сахабанын, же бир табииндин, же бир имамдардын сөзүн айтсам, айтан, балким ал туура эмес айткандыр. Ал аны түшүнүүгө дегендер бар да, өздөрүнү акылдуу сезгендер. Аларга айтабыз. Ахли сүнна вал жамаат этикаты курулуп бүткөн, акыйдасы, ишеними, динни бардык тармагында фатвалар толук болуп бүткөн. Ошолор бир ойго келишип, бир фатва чыгарган болсо, ошол алардын жеке адамы катадан сакталынган эмес, маасум эмес болсо дагы, бирок эмне? Жалпысы бардыгы биригип туруп ката кетирүүсү мүмкүн эмес. Демек, акыйда ахли сүнна ва жамаат акыйдасы бул ижма болгон маселелер. Бир пикирге сахабалар, табииндер бүт келишкен. Ошолордун бардыгы эмне? Ката кетирүүсү мүмкүн эмес да. Ошон үчүн ахли сүнна ва жамаат акыйдасы бул эң туура акыйда, катадан сакталынган акыйда деп ишене беребиз. Эми бирок алардын ичинде кебирлери, жеке адамдары ката кетирип калышы мүмкүн. Бирок биз ал катасын ээрчибейбиз, анын кадыр баркылын дагы түшүрбөйбүз. Сүннөттөн чыгарбай турган ката болсо. Ошондой эле имамдар, бир нече имамдар эмне? Акыйда маселелеринде, кебир маселелеринде, бир жеке маселелерде ката кетирген, ахли сүнна алымдары. Аны эмне дейбиз? Бул катасы, себеби башка алымдар баяндап берген, бул маселеде ката кетирген. Башка алымдар макул болгон эмес. Бирок бул имам бойдон калат, бул катасы кабыл кылынбайт деп кабыл кылбайбыз ал нерсени. Демек, биз мисалы үчүн ахли сүнна вал жамаатта кебир сахабалар, кебир табииндер, кебир имамдар бир маселеде ката кетирсе, биз эмне? Кебир жамааттарга ошо фанат болуп, биз ушудан чыкпайбыз деп кетпейбиз. Түшүндүңбү? Биз салафтын жолун карманышыбыз керек. Бул салаф, бул ката болсо да карманыш керек деген нерсе жок. Эгерде салафтар баары тең бир ойдо болсо, андан эч качан чыгып болбойт. Эгерде арасында бирөөсү ката кетирсе, башкалар ага макул болбой катасын баяндаса, анда анын катасын ээрчиген болбойт. Түшүнүктүбү? Үчүнчүдөн, ахли сүнна ва жамаат маселеси бүт ижма болгон маселе, талаш жок ахли сүнна акыйдасында. Бирок кээ бир анча мынча эле маселелер, жеке маселелерде ал эсептелүү гана маселелер. Талаш бар. Ошол талаштуу маселелерде дагы эгерде тактай турган болсо, эмне? Илгери сахабалардын доорунда же табииндердин доорунда ижма болгондагы, андан кийинки доорда талаш пайда болуп калган. Ахли сүнна арасындачы. Ошондой болсо биз илгерки ижмага кайтышыбыз керек. Кээ бир маселелерде ошондой болот. Ахли сүннада талаш болуп калат, бирок негизи тактап карай турган болсо, ал эмне? Чынында талаш эмес. Кээ бир маселелерде талаш болсо, ал аз гана эсептелүү гана талаштуу маселелер акыйда китептеринде. Андан кийинки илим талап кылуучу өзгөчө акыйда маселесинде катуу көңүл буруш керек. Эмне себептен акыйдага көңүл буруш керек, кайдыгер карабаш керек? Анткени акыйда маселесиндеги ката бул аябай коркунучтуу, кооптуу ката. Акыйдада ката кетирсең, же капыр болуп кетесиң, же бидатчы болуп кетесиң. Түшүнүктүбү? Фик маселесинде ката кетирсе эчтеке эмес, же ибадатың жакшыраак кылбай, жакшы кылдым, бирок жакшыраагын таштадым. Же болбосо эмне? Сүннөттү таштадым, күнөө болгон жок. Ошондой болушу мүмкүн да. Бирок акыйда маселеси бидат менен капырлыктын ортосунда. Ошон үчүн акыйда маселесинде кайдыгер карабастан акыйданы тактап терең үйрөнгөн зарыл талиб илим үчүн, илим талап кылуучу. Жана ошондой эле адамдарга дагы баяндап бериш керек. Мына жакшы көрүү, аль-вала валь бара маселеси, жакшы көрүү, жаман көрүү, бөлүнүп жарылуу маселе дагы негизинен акыйда маселесине курулат. Түшүнүктүбү? Фик маселесинде сен Ханафи мазхаб кармадасың, сен Хамбали, сен Шафии, башка мазхаб кармадасың, бул душмандык кыла турган эме эмес. Качан гана эгерде таассуп кылып ушул мазхабтан гана чыкпаш керек, мындан башкасы туура эмес десе, анда ал туура эмес. Бирок бир маселеде бул карманды, мунун карманды, бул андай душмандык кыла турган маселе эмес да. Түшүнүктүбү? Акыйда маселесинде мына бөлүнүп жарылуу чыныгы жакшы көрүү, жаман көрүү курула турган маселе ошондой. Неге? Анда ката кетирсең, же бидатчы болуп атасың, же болбосо эмне? Капыр болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен акыйданы кайдыгер карабастан
жакшы тактап окуш керек. Андан кийинки дагы маселе акыйданын аныктамасы эмне дегенде, кийинки келген алымдар, бул негизи философтордон чыккан аныктама. Алар айтат, хукму зихнил жазим дейт. Адамды бирдекеге кескиндүү түрдө шектенбестен ишенүүсү ошол акыйда дейт да. Түшүнүктүүбү? Бул аныктама каяктан келген десе, бул философтордон келген. Туура эмес аныктама. Бул кийинки ахли-сүнна алымдарынын китептеринде дагы таркап кеткен. Эгерде биз буну аныктама менен кете турган болсок, бидатчылар ушул жерден эле баштап кармайт. Этикад деген мунун аныктамасы сөздүк майысы, акыйда дегендин сөздүк майысы акада деген сөздөн. Рабыт бирдекени бирдекеге байлоо деген маани. Шариаттык майысы адам баласы бир нерсеге ишенип жүрөгү байлануусуну ошону акыйда деп айтат. Түшүнүктүүбү? Хукму зихнил жазим, жанагы философтордун термини эмне дейт? Бирдекеге кескиндүү түрдө ишенсең, шектенбестен кескиндүү түрдө ишенсең, ошол акыйда деп айтат да, кескиндүү түрдө. Бул жерде туура эместиги каяктан чыгып атат? Ахли-сүнна вал жамаатта көп эле айтып өттүк, оюң 60, ишенимиң 60% болсо дагы ал акыйдага жетишиктүү болот далилге. Түшүнүктүбү? Бир далилдин сахих экендигине, туура экендигине 60% ишенимдесин. Ошол өзү амал кылууга жетишиктүү. Бул акыйдада болсун, фикта болсун. Түшүнүктүбү? Шариятта жетишиктүү. Ал эми философтордо болсо, мутакаллимдерде, башка бидат жамааттарда акыйдада 100% кескиндүү болмоюнча болбойт деп айтат. Ошол себептен алар аныктамасыны кескиндүү түрдө ишеним деп айтат. Бул аныктама каяктан келип чыккан? Ошолордун ишениминин негизинде келип чыккан. Ошон үчүн сиз айтасыз, эртең күндө бир хадисти алып келесиз, мына акыйдага далил деп хадисти алып келсең, хадис бул хабар ахад деп айтат. Бул хадис деген жалган кирип калуу ыктымалы бар дейт да, кандай болбосун бар. Сахих болсо деле ыктымалы бар дейт. Демек буга биз 100% кескиндүү түрдө ишене албайбыз деп айтат да. Ишене албайбыз. Демек буну акыйдада далил кылганга жараксыз деп айтат. Ошентип баардык хадистерди жараксызга чыгарышат. Бидатчылар акыйдасында хадистерди далил кылбайт. Түшүндүңүздөрбү? Себеби алар койгон шартта бир дагы хадис жок. Далил кылыш үчүн кээ бир шарттарды койгон, хадис ушундай болуш керек депчи. Андай бир дагы хадис жок. Ибн Салах рахмалла айткандай, андай бир дагы хадис жок. Демек, акыйдамда мен хадис албайм деген маани келип чыгат да. Сизге эгерде талашып калсаңыз айтышы мүмкүн. Акыйдан мага аныктасын айтчы депчи. Аныктамасы эмне десек, жүрөктүн кескиндүү түрдө бирдекеге ишенүүсү десең, көрдүңбү, кескиндүү түрдө деп атасың. Демек, 99% болуп калса, ага акыйдага кирбейт деп айтат. Демек биз хадисти кабыл кылбайбыз акыйдада деп айтат. Түшүндүңүзбү? Деп токтоп калбаш керек. Айтабыз, жок, кое тур, бул аныктама сенин ишенимиңдин негизинде курулган аныктама. Ахли-сүнна ва жамааттын аныктамасы эмес. Акыйда дегенде баардык адам баласы бирдекеге ишенип, жүрөгү байланган болсо, ошол нерсеге акыйда болуп эсептелет. Ал 60% ишеним болушу мүмкүн, 70% болушу мүмкүн, 80-90. Кыскасы, шек күмөн деңгээлден жогору өткөн болсо болду. 50-50 болуп калбаш керек. Сахиппи, сахих эмес, ошол ишенимиң 50%дан өткөн жогору болсо, ошол далил болот. Буга иншалла хабар ахад ошондой хадистер акыйдада далил болот экендигине буюрса, далилдерди алабыз, толтура кийинки сабактардан алабыз. Шуну менен иншалла бүгүнкү сабак бүтөт, кийинки сабакта дагы бир нече кирешиликтерди алабыз. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.